Камчыбек Ташиевди колдойбуз. Ошон үчүн бардыгыбыз Камчыбек Ташиевди колдойбузбу, жигиттер? Колдойбузбу? Булардан бөлөк эч кимдин бизге кереги жок. Ушулар бизге хан болуп, ушулар бизге башчы болуп, Кыргызстанды өнүктүрөт деп ишенебизби? Ишенебизби? Ар дайым биз ушуларды көздүн карагындай сактайбызбы? Кыргызстан тынч болсун, Кыргыз мамлекети өнүгүп өсө берсин. Ошого биз Камчыбек Ташиев көмөк көрсөтүп салым кошобузбу? Кошобуз. Алла разы болсун. Биз Кыргыздын жигиттери чыгат, кыркчоо чыгат. Кыркчоо чыгып барып мешин кара койгондо гана өзүңөр көрөсүңөр. Токтоп тура Кыргызстанда тынччылык болсун. Ушундай болуп өсүп аткан маалда дагы баягы эле бузукулар, баягы эле ушу мамлекетти дагы бир ызычууга салса экен деген үмүттөнгөндөр бар. Алла таалам турат, Кудай турат. Урматтуу эл журт, дагы бир жолу силерди менен жолугуп турганыма сүйүнүп атамын, кубанып атамын. Кудай кааласа, ден соолукту Алла таалам берип турса, силер үчүн кызмат кылыш биз үчүн сыймык. Силер үчүн чуркап, иштеп кызмат кылайлы. Биздин кылган кызматыбыз өзүбүз, жеке өзүбүз, бала чакабыз үчүн эмес, силер үчүн. Бардык кызматыбыз эл үчүн. Элибиз жыргап жашаса, жакшы жашаса, элибиз кичине ыраазы болсо деген үмүттөбүз. Ошондон силерге ден соолук тилеймин, жакшылыктар тилеймин. Кудай кааласа баары жакшы болот деп айтып кетем. Саясат кыла турган маал эмес азыр. Азыр Кыргызстандын бүтүндүгү керек бизге. Ошон үчүн топтолуп отурабыз биз. Топтолуп отуруп ушу элге үнүбүздү угузайлы, бийликке үнүбүздү угузайлы. Камчыбек Ташиевдин аркасында калың эл бар, Жети областынын эли бар, бизге окшогон патриот жигиттер бар. Мына Кыргызстан аябай өнүгүп атат. Ошону колдошубуз керек биз. Кайдыгер карабашыбыз керек. Саясат токтотуп турушубуз керек да. Биз ушуну эле суралабыз жогорку кеңештен. Жана ушу политиктерден ушуну суранабыз да. Ошол биздин топтолгон максатыбыз. Азыр ушундан пайдаланып элди дүрбөлөңгө салып атат да. Булар Кыргызстанга кыянаттык кылып аткан жери. Аны бардыгыбыз көрүп турабыз. Саясат кылып атат ушу нерсени. Ушуларды саясат кылып элдин көзүнө көрүнөйүн, угулайлы максат болуп атат. Булардын максаты ошол эле. Мен ушундай түшүнөм. Эл да ушундай түшүнөт деп ойлойм. Мына эл телевизордон ар биринин колунда телефон бар, YouTube'дан көрүп атат. Абдан жакшы иштерди кылып атат. Анан эми анча-мынча адамдар эле мурдакы бийликке жетпей калгандар өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн дагы элди козгоп атат. Элди биз чакырып кетер элек. Ушул айткандарына башка немеге ээрчибей, мына азыркы болуп аткан немени көрүп туруп, тынчтыкты каалайт элек. Укам баскы сенчу. Мен укам басанга он үчүн акча таппай атабыз. Элде чуркап турсунчу бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт, ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башына. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун баарыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 кымбат деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмгө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Эми кыргыз саясатындагы эң чоң проблема бир чети трагедиянын бири адам бийликте турганда ушу айга күнгө теңеп мактап, ал бийликтен кетери менен артынан бычакты сайып, анан жамандап башташат. Бул биздеги чоң проблемалардын бири. Биз болгондой айтканды дайыма үйрөнүшүбүз керек. Анткени эл кимдин ким экенин баарын билип турат. Албетте Камчыбек Кыдыршаевичтин кызматтан кетиши кадимки эл катары эле мага деле абдан күтүүсүз болду. Мен ушу ынтымакты акыркы жылдары стабилдүүлүктү, элдин турмушу оңолсо экен деп ошондой гана бир тынчтыкты жактаган саясатчылардын биримин. Эч качан коомдо бир кандай бир бүлүк болуп, ынтымак ыдырашын мен такыр каалабайм.
Бирок бир нерсени биз моюнга алышыбыз керек. Саясий Кыргызстандын саясий тарыхында Камчыбек Ташиевдин орду абдан чоң. Ошол эле Бакиев убагында Данияр Үсөновдор менен кандай тирешке барганын, бийлик күчүндө турганда, андан кийинки туура эмес окуяларды айтканын, ошол эле мына Садыр Нуркожоевич камалгандагы анын эмгегин кечээ эле мен көрдүм. Жанагы ошол убактагы президент Жээнбековго жалдырап, менин досумду чыгарып бер деп айтып аткандарын, ошонун бардыгын биз эл мындай унутпаш керек да. Ошондуктан Камчыбек Ташиев дайыма эл тарапта болуп келди, элдин үнүн чыркап айтып келди. Андан кийин бийликке келгенден кийин дагы өтө чоң буга чейин саясатчылар бара албаган мындай тобокелдикке барды. Өмүрүн, өзүнүн башын сайды. Мисалы ошол эле чырмалышкан криминалдык мафияга каршы күрөш жаралады. Муну бир эле Кыргызстанда эмес, Борбор Азияда, башка чоң өнүккөн өлкөлөрдө дагы криминал менен бийликке келери менен коюн колтук алышып, уурулар менен, мафия менен чырмалышып, ошолордун каражаты менен кайра шайлоого алып жүргөн бир эле Кыргызстанда эмес, ал мындай көп өлкөлөрдө бар. Бирок Камчыбек Ташиев ошондойдон баш тартып, мына элдин турмушун, тынчтыкты, ошондой эле мыйзамдуулукту тарабын тандады. Ошол криминалдык мафияга күрөш оңой болгон жок. Абдан чоң коркунучтары бар эле. Бирок ошого барганын биз муну эрдик катары дайыма мындай айтып коюшубуз керек да. Бул биринчиден, экинчиден коррупцияга каршы күрөш. Миллиардтаган бюджеттин элдин эсебинен уурдагандардын баарын тыйды. Үчүнчүдөн мына Кыргызстандын борбору эмес, райондорго чейин жана бандиттер, каракчылар, криминалдар, каралар деген түшүнүк пайда болуп, ошолор менен чырмалышып, мамлекеттик бийлик дагы, ошо жергиликтүү бийлик дагы ошондун бардыгына кан бугандай бууду. Ошол азыр мына Кыргызстанда кайсы районго же шаарга барсаңыз, мен бандитпин, мен каралардын дүйнөсүндө жүрөм деп айткандан коркуп калды. Жер менен жексен кылды, мисалы. Эми ушуну көрүп туруп, айтпай коюп, жок, ушул начар иштеди, өзүнөн кетип калды деп азыр мына жерде биздин анча-мынча коллегаларыбыз айтып атышпайбы? Тынч эле жүрсө болмок, башмок. Эми тынч эле жүрдү биринчиден. Экинчиден эми ушунун бардыгын айтпай койгонубуз бул туура эмес. Адилетсиздик болуп калат. Ошондуктан мен ойлойм, Камчыбек Ташиевдин эмгегин эл баалайт. Ошол эле президент баалап, Баатыр деген Кыргызстандагы эң жогорку даражадагы наамды ыйгарды. Анан ошол эле азыр Камчыбек Ташиев кызматтан кетери менен артынан жамандап, президентке жамандап кирип, элге чыгып жамандагандардын бардыгы мындай саткындар эртең ошол эле президент кетери менен аларды жаманда баштайт. Ошон үчүн ошондой бүлүк салгандарга, ошондой жанагындай ойноок саясатчыларга эч качан эл көңүлү бурбашы керек. Кимдин ким экенин баары билет. Ошондуктан мен ойлойм, Камчыбек Ташиев жакынкы күндөрү ден соолугун чыңдап, кайтып келип, кайра өзүнүн жакшы бир иштерин улантат го деп ойлойм. Аны президент дагы өз сөзүндө айтып өттү. Жанагы ортодогу бузуклардын айынан анча-мынча мындай бир ынтымакка бир аз доо кеткендей болду депчи. Бирок эч кандай катуу кайым айтыш боло элек. Ошондуктан мындай камыр жумур болуп, кайра бир жакшы иштер болот деген ойдомун. Ошон үчүн мындай саясатчылар дароо кеткен адамды тепкилеп калганын бул туура эмес деп эсептейм. Эми мен ошол Камчыбек Ташиевдин жанагы саламаттыгы ушундай болуп турган учурда жанагы кайтарган жанагы биздин госохрана деп койбу, ошолорду алып койгонго башында тынчсыздандым, бирок кайра президенттин тапшырмасы менен калыбына келип туруп, аны угуп кайра сүйүндүм. Албетте Ташиевдин отставкасы ууруларга биринчиден, экинчиден жанагындай каракчыларга, криминалдарга майдай жагат. Алар кол чаап сүйүнөт. Үйүндө жети токоч кылып кудай кылгандар болушу мүмкүн. Мына ушундай болмок деп. Бирок биз аларга жем кылбашыбыз керек. Аларга мындай чөйлөр көп да бизде, орусча айтканда шакалдар. Ошол шакалдарга мындай талатып койгон бул туура эмес.